Манас үчүлтигин ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 9-уктуруу. Микрофондо Чыңгыз Рыскелдиев. Төштүк Куюнгөтөн Маамытка жолугуп, жолдош кылганы. Андан соң атка минсе кишидей болгон бир карыш бою бар, жеңил, элпек, бал тилдүү Маамытка келип, мурда кийин көрбөсөм да, ушу турган төштүк деп болжоп турам. Сени келер бекен деп күтүп жүргөнбүз. Атка жеңил тайгачак, Куюнгөт Маамыт мен болом. Акылым көп болгону менен алымас. Бизге кас болуп жүргөн жер астынын баашасы жалгыз көздүү Көктөө менен Каракан. Ошол Көктөөнүн кызы Гүлайым сага ашык болуп жүрөт деп угам. Көктөөнүн жолдошу колунда темир ийрек тору бар, 7 баштуу жес кемпир. Көктөөнүн кирген адам чыгалгыс казып койгон ору менен 40 кулак казаны бар деп айтып берип, төштүк менен кучакташып дос болот. Төштүк көрөгөч көз Маамытка жолугуп, жолдош кылганы. Көктөөнүн жайын угуп көңүлү бөлүнө түшкөн төштүккө бир маалда баатырдыгы бир канча, ары балбан ары шер, алп мүчөлүү, күн чыгыш менен күн батышты тиктеп көрүп берүүчү төштүктүн келерин көрүп, өмүр бою жанына жолдош болсом деп жүргөн көрөгөч Маамыт келип, ал да достошот. Ошентип, Эламандын эркеси жер астынан 4 Маамыттай жолдош күтөт. Төштүк жолборско жолугуп, жолдош кылганы. Андан ары жол жүрүп, белдей белес ташканда чыркыраган үн чыгат. Жанына барып караса, жолборско адамча тил бүтүп, өчкөн отун тамызып, өлгөн жанды тиргизип, суу сап жатам. Суу берчи. Марал менен бугу кууп жүрүп, томугум жарадар болуп, кайран буттан айрылдым. Чымын таппай чымынга зар болуп турам. Эт бере көр, дейт. Минтип турган жолборсту көрүп, өз тууганындай сезет. Элимден азган арстан мен болсом, бутунан азган арстан экен го. Жардам бербесем болбойт, деп чал куйруктан түшө жүгүрүп, жолборстун бутун караса, чөмөр кирип, ал чөмөрдүн киргенине бир кыйла болуп кетиптир. Жолборс азык издеп жүрүп, өтө арыктаптыр. Төштүк болот кестигин алып чыгып, таманын жанып, чөмөрдү сууруп алат. Сууруп алган жеринен ириң кан чыгат. Жаныбардын ооруган жери басылып, көзү умачтай ачылып, төштүккө: "Жого туш болсоң, жаныңа жолдош болуп берем. Жаныңа мүшкүл иш түшсө, караан болуп, айтканыңа көнөм", деп мурутун булкуп жулуп берип, керек болгон учурда түтөтүп койсо, анын жыты менен дароо келип калаарын айтып, көздөн кайын болот. Төштүк аюуга жолукту. Андан ары жол жүрүп, мунарыктын алдындагы бурч токойдогу өкүрүп, жардам сурап жаткан аюуга кезигет. Кайра чыгалгыс, үстү камыш бир орго түшүп калган экен. Түшкөн чуңкурдун асты балкыч, бети муз болгонго, аюу чыгам деп жатып, тырмагынан айрылыптыр. Төштүк аны көрүп, 40 кулач арканды аюуга таштайт. Аюу белине чалганда, сырттан төштүк көз ачып жумганча ордон сууруп алат.
аюу төштүккө жалынып, адамча сүйлөп, өлгөн жанды тиргиздиң. Жер үстүнөн жардамыңды берип сактап калдың. Башыңа кыйын иш түшсө, маңдайыңда туруп кызматымды кылаармын, деп мурутун жулуп берет. Эр төштүк аны аманат кылып, калтасына салып дос болот. Төштүк кумурскага жоолугуп, жолдош кылганы. Төштүк 4 маамытты ээрчитип, дагы жол жүрөт. Түнөргөндөн карарган талаага келишет. Талаанын боюнан оргуган түтүн бөлүнүп, өрттөнүп кеткен кумурсканын уюгун көрүшөт. Чалгуйруктун үстүнөн чуркап түшүп, маамыттар менен өрттү өчүрүп, кумурсканы сактап калууга ашыгышат. Жейрен секиртпес маамыт кийизди сууга мала калып төштүккө берет. Төштүк кийиз менен күйгөн отту сабайт. Адамдан эстүү чалгуйрук маамыт менен желип барып, токумун сууга салып эр төштүккө берет. Туура жагын жер тыңшаар маамыт, алкым жагын көрөгөч маамыт. Бери жагын эр төштүк сабап келип, отту өчүрүшүп, кумурсканы аман алып калышат. Анда кумурсканын баашасы: азыр өлүп кетем деп турганда, жанымды куткарып калдың. Беттеше турган эр келгенде жардамым тиер. Түтөтүп койсоң, кумурскаларды кубалап барып, өзүңө жетип, башыңа иш түшкөндө жолдош болуп берем, деп бутун жулуп берет. Төштүк маамыттарын ээрчитип, жолун улайт. Ээриккенде элик атып, ээрикпесе кулан аңдып, аркар кууп талааны мекен кылат. Тараза жылдыз батып, таң атканда уйкудан төштүк ойгонуп, оң жагына толгонгондо, жер тыңшаар маамыт тоонун теңиндей зор көктөөнүн Гүлайым деген кенже кызы сагашык болуп тийгени жүргөн экен. 7 баштуу кемпирге сен алып кел деп, ат башындай алтын берген экен. Ошондуктан желмогуз кемпир дуа окуп, көз байлап алып келиптир. Эми ошол Гүлайымдын көзүнө көрүнүп, өзүнө жоолугуп, алууга барып кел. Сен дегенде түн уйкусу бөлүнөт, эт жүрөгү эзилет. Сага ашык болгон, ала турган колуктуңдан кабар ал. Бизди бул жерге ташта. Өзүң жоо айласын билген эр мыктысысың. Бардыгын билүүчү жер тыңшаар маамытың турганда, 4 маамыт демге жетпей барып калабыз, дейт. Төштүк көктөөнүн кызы Гүлайымга жоолукканы. Ошентип төштүк көрөгөчтөн Гүлайым жайын билип, көктөөнүн шаарына жөнөйт. Бир маалда чалгуйрук мойнун буруп, мен көргөндү көрбөй, мен билгенди билбей, эрдигиң бар экен да, эсиң жок энөө неме турбайсыңбы? Тетиги булуң болуп учтанган мунаркты көрдүңбү? Деп сурайт. Анда төштүк: айбанда болсоң, өлүм орток тууганымсың. Баягыда айтпадым беле? Караңгыда суу ичип, көзүмдү Кудай уруп, түнөрүп, көзүмө эч нерсе көрүнгөн жок. Дегенде чалгуйрук Гүлайымдын сырттанды абдан күтүп жүргөнүн, атасы көктөө журттан көчкөндө төштүк келет деп алтын сөйкөсүн таштап кеткенин, кайра сөйкөсүн алганы жалгыз келээрин, сөйкөгө жакын калганда чалгуйрукту чылбырдан кармап, кубул чалым кубул деп силкип койсо, сакага айланып калаарын айтып, төштүктөн олбуй солбуй камчы уруп, темиришин суранып, көз ачып жумганча алмасы ат башындай, чынар терек, чук терек деген жерге жеткирет. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр төштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шаршемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эр төштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Режиссеру Жиргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.